Саламатсыздарбы менин сүйүктүү досторум. Айылдын жашоосунан бир күндүк челлендж баштайлы. Эртең менен күн менен кошо ойгонуп, уй саап, нан жаап, бакча сугарып, мөмө терип, кечке чейин үй тиричиликтер менен алек болом. Айылдын жашоосу оңой эмес, бирок жүрөккө эң жакыны. Келгиле досторум, бүгүнкү күндү мен менен чогуу өткөрүңүздөр. Мына минтип эртең менен эрте туруп, тоого барып, таза абада дем алып, таңкы көнүгүүлөр жасап, андан соң уй саап, сүт өткөрүп, огородко дагы кам көрүүнү унуткан жокмун. Огородко чыгып, эртең менен эрте күн салкын мезгилде өсүмдүктөрүбүздү сугарып, өсүмдүктөрүбүздү отоп, огородубузга дагы кам көрөбүз. Мени менен биргеликте апам дагы жардам берет. Андан соң бүт баардыгын отоп сугарып алгандан кийин сөзсүз түрдө эртең менен даамыбызды ээбиз, өзүбүздүн огороддун таза кулпун айларынан ооз тийип, таңкы эртең мененки тамакка даярданабыз. Огородубузду көрүп өзүнчө эле суктанабыз. Баардык жашылча жемиштерди эгип алган соң аларга кам көрөбүз, карайбыз. Күндү эртең менен бир маал карап алабыз. Андан сырткары даяр болгон укропторумду кышкыга даярдоо үчүн мына мынтип кесип жатам. Кесип, туурап, холодильникке салып алам. Андан сырткары кышкыга кургатып алабыз. Мына мынтип эртең менен балдарымды ойготуп, таңкы эртең мененки чайды берип алып, андан соң камыр жууруп, үйдү жыйнап, түшкү тамакка даярданып, мына түшкү тамагыбызды берип алдык. Андан соң өзүбүзгө соом катарында кой союп алдык эле. Анан койдун ич агары да чыгып калыптыр. Ич агарын артып, карындарды жыдытып, даяр болгон соң баардыгын холодильникке салып алабыз. Андан сырткары эшикке чыгып, огородко бир суктануу менен карап, карагаттарыбызды терип, жашылча жемиштерибиздин баардыгын мына мынтип жыйнап баштадык четинен. Кышкыга даярдоо максатында компот жабайын деп кызыл карагат терип, малина терип, кара карагат терип, баардыгын жууп тазалап, компот жасоого даярданып жатам. Мынакей мынтип түшүмдү дагы терип баштадык. Баардыгы түшүмүбүзгө Аллахым берекесин берсин. Андан соң мынакей даярдап алган банкаларыма өсүмдүктөрүмдү салып, мынтип сахарын кошуп, кайнатып алган ысык суумду кошуп, компотумду жаптым. Анан түшкү тамагымды берип алдым балдарыма, атенеме. Андан сырткары ал ортодон бош убактым болуп калганда үйдөгү гүлдөргө дагы кам көрүүнү унуткан жокмун. Сөзсүз түрдө гүлдөрүбүзгө суу куюп, карап, иштеги гүлдөрүбүзгө да сөзсүз түрдө суу куюп алдым. Себеп дегенде гүлдөрүм күн жак бетте тургандыктан бат кургап кетет. Мынакей розаларыбыз да мынтип бажырайып, жайдын саратанында сонун гүлдөп жаткан учуру. Андан соң печкага нан салып, мынтип ромашка түрүндө тегеректеп, апам үйрөткөндөй кылып салып алдым. Андан сырткары печкада ысып, от бекер калбастан кечки тамактын да камын көрөйүн деп маринадтап алган этиме картошканы туруп салып алдым. Андан соң мына мынтип печкага дагы отту жагып жатам. Печкага отту жагып, андан сырткары биздин наныбыздын үстү тегиз бышыш үчүн ушундай лайфхак бар. Сөзсүз түрдө суу сээп бышырабыз. Себеп дегенде баардыгы кыпкызыл тегиз бышат. Мынтип жаап алдым. Печкага да нанды жаптым. 45 мүнөт күтөбүз. 45 мүнөттөн кийин мына мынтип ысык, жыты бооркураган сонун нандарыбызды чыгарып алып, жанагы салган маринадталган этим менен картошкамды караңыздарчы кандай сонун бышты. Светибизге да эконом, терезе бул. Андан сырткары балдарымды да жуунтуп алдым. Жуунтуп, тазалантып, кечки уюмду да саап, сүтүн мына мынтип чыпкалап алып куюп алдым. Анан кечки тамагыма атенеме тамагымды берип, ушундай сонун тамагым даяр болуп калды. Аны да бердим дагы, балдарымды үйгө киргизип коюп, өзүм идиш жууп баштадым. Кечки идиш аяктарымды жууп, балдарымдын кире кечесин бүктөп,
Андан соң чарчадым, мен да эс алайын деп жатып калдым.